мындай суроого өтсөк, ушул экспонун жыйынтыгы менен канча келишим түзүлдү? Эми биз Кытайга эмне экспорттосок болот? Кутман таң барыңыздарга, чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Экспонун жыйынтыгы боюнча өзүңүздөр билгендей 17 августтан 21 августка чейин ушул жылдын Кытай Эл Республикасынын Урумчи шаарында Экспо Кытай жана Евразия товарлар жана соода 2023 көргөзмөсү болуп өттү. Ал көргөзмөнүн жыйынтыгында көргөзмөгө даярдыкты экономика министрлиги Кыргыз Республикасынын ошол айыл чарба министрлиги менен биргеликте Кыргыз Республикасынын инвестициялар боюнча улуттук агенттик менен, анан департамент туризм менен и энергетика министрлиги менен биргеликте уюштурулду. Аларга дагы уюштурууга жардам берген үчүн чоң рахмат. Биздин улуттук павильонубуз 6 бөлүктөн турду. Биринчиси энергетика. Энергетиканын биздин Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы инвестиция тартууга долбоорлордун сүрөттөрү, презентациялар коюлду. Ал жерде энергетика министринин жанагы биздин чек арада баягы бизге азыр айтылбады, айыл чарба тармагын ал жака киргизиш үчүн абдан чоң мындай документациялоо мындай эмелер бар да, ал кичине кыйыныраак болуп калып атат. Суроо талабы күчтүү да турат. Суроо талабы күчтүү болуп атат. Ошондуктан азыркы болгон мына Суар деген биз эки жердеш баягы регион болгондуктан алар да келип бизге баягы мурдатан бери өзү атайын жашылча коридор болгон экен да. Жашыл коридор деген атайын жеңилдетилген эки режимдер болгон экен. Ал жерде баягы реестрге кирбеген товарлар дагы баягы эки элдин соода жүрүшү болуп турус үчүн баягы иштеп келген экен мурда да пандемияга чейин. Азыр болсо мына жаңы ыкмалар менен электрондук жана товарсыз коммерция деп ошол делегация келип бизге баягы окутуп, кандай нюанстар болот, кандай канчага чейин, канча бир күндө бир жаран канчага чейин баягы документациясы жок же ошону алып кирсе болот деген ошондой ыкмаларды бизге бүгүн эртең болот деп атат. Азыр биз так маалыматты бүгүн бериш керек убакыт саатын. Ошол жерге барып туруп ишкерлерибиз менен 7-8 ишкерибиз бизде абдан кызыктар болуп калды. Ошол жерде барып ошону үйрөтөлүп кызыктар болуп отырабыз, күтүп отурабыз. Ушул жерден Талант мырза кошумчалап кетсеңиз, эртең жанагы ошол эле учурда биздин министрлер кабинетинин төрагасы ошол Суарда жүргөндө экономика министрлигине тапшырма койбодубу, жана вандалдык аймакка баргандачы ушундай эркин экономикалык аймакты түзүү боюнча деп, анан кийин ушул боюнча азыркы эле айтыла турган маалымат жана эртеңки Кытайдан келе турган ишкерлер менен соода экономика министрлигинин кечиресиздер, экономика жана коммерция министрлигинин аянтчасында кандай жолугушуу болот? Ал тууралуу азыр эртерээк го дейм айтып бүттүгүн жалпы айтып салышчы. Анын жыйынтыгы тууралуу ошол биздин сайттан алсаңыздар болот. Жыйынтыгы тууралуу биз кошумча маалымдап беребиз да. Ошол эртеңки ишкерлер келген жатат. Ооба, ишкерлер келип, ошол Акылбек Усенбекович министрлер кабинетинин төрагасы ошол Суарга баргандан кийин эле ошол жактан бизге жана биздин дагы министр Данияр Жолдошевич бизге тапшырма берди. Ошол Кыргыз Республикасы менен Кытай Республикасынын ортосунда жана Рустам мырза айтып кетпеди, реестр деп. Эки өлкөнүн экспорттоочу жана импорт реестри болот да. Биздин Кытай Республикасын импорттоого Кыргыз Республикасынан, то есть бизден экспорттоого алардын реестри бар, списогу. Реестр продукции, анан реестр компания деп коюшат. Анан кийин ошол реестр боюнча реестрди, списокду кеңейтүүгө бизге эң биринчи азыркы тапшырмабыз списокду кеңейтүү. Списокду кеңейтип бизде мисалы мындан да көп продукцияларды жеткирүү болуп эсептелет. Ошонун алкагында биз Кытай Республикасынан келгенден кийин эле мамлекеттик органдар менен жумушчу топ түздүк. Жумушчу топ түзүп, кандай иш-чараларды аткарабыз, эмне кылабыз, алдыга реестрди кеңейтиш үчүн эмнелерди кылабыз деп ошол максатта азыр иш алып барып атабыз да. Бүгүнкү күндө конкреттүү түрдө Баба Дыйкан компаниясы Кытайга жүгөрү жана картошка экспорттоону көздөп жатат. Жана өзүңүз дагы ошол мындай Үрүмчүдө өткөн жарымаңки катышып келдиңиз. Ошонун бир көрүп аткан аракеттериңизди айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Биздин компания Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борбору ушул выставканын катышуучуларынын бири. Биз жүгөрүнү, анан картофель, картошканы Кытайга экспорттоону алдыңкы учурда максат кылып атабыз. Биздин ошол катышуубуздун негизги максаты жаңы өнүк
өнөктөштөрдү кыргызстандык дыйкандардын кызыкчылыгы үчүн жакшы баада экспортту жолго салуу максатында бардык. Кызыккан тараптар аябай көп болду Кытай тараптан. Бирок биз ошол иш-чаранын алкагында келишимге кол коюуга жетишкен жокпуз. Биз азыр ошол анализ кылып, аныктап жатабыз. Анан жакынкы аралыкта ушул ишти колго алууга биз аябай күчүбүздү жумшайбыз. Анткени азыркы учурда жүгөрү Кыргызстанда эң популярдуу өсүмдүктөрдүн бири. Аны реализация кылуу маселеси мындай орчундуу турат да. Ошол боюнча биз фермерлердин көйгөйүн чечип, алар бир жыл бою аябай көп эмгек кылышат, көп чыгым кылышат. Ошонун эмгегин актоо үчүн биз мындай көпүрө болуп бергибиз келет да. Негизи выставка боюнча, көргөзмө боюнча айта турган болсок, мамлекет тарабынан жеткирүү жана ошол катышуу акысыз негизде болду. Бул ишкерлер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Ошол себептен ошол ассоциациянын атынан, жеке биз ошол ассоциациянын активдүү мүчөсү катары өзүнүн компаниясынын атынан рахмат айтабыз. Негизи жалпысынан аябай жакшы өттү. Ушул экспого мына Кыргызстандан 100 ишкер катышып, 200-дün тегерегиндеги аталышта мындай азык-түлүк, башка товарлар коюлду. Ошонун ичинен жанагы эт, анан бал экспорттоого гана мындай келишим түзүлдүбү же дагы башка мүмкүнчүлүктөр ачылдыбы? Жана сиз айтпадыңызбы, реестрди кеңейтүүгө биз аракет жасап атабыз депчи. Ооба, башка продукцияларды экспорттоого мүмкүнчүлүк ачылды. Мисалга келтирсек, Байдыйкан кече ошо выставкага барып келгенден кийин Кытайдын рыногун көрүштү да. Көрүшүп, мисалы не только Байдыйкан эмес, бүттүк бөлөк ишкерлер дагы Кытайдын рыногун көрүштү. Кытайдын рыногунун объемун көрүштү. Андан кийин экспорттош керек экен, сөзсүз бул жака биздин продукциябыздын өзүбүздүн өндүрүштү көбөйтүп туруп, анан Кытайдын рыногун экспорттойбуз деп жыйынтык менен келишти да. Чынында мына Кытай дүйнөдөгү бирден бир ири чоң экономика, анан кийин анын экономикасы өскөн сайын калкынын жашоосу да жакшырып, жанагы тамак ашты сатып алуу мүмкүнчүлүгү дагы кеңейип атат. Алар азыр деген жанагындай таза экологиялык продуктларды сатып алууга дагы артыкчылык берип атышат. Анан Нурстам мырза, мына бул жерден ишкерлер дагы кандай аракеттерди көрүп атасыздар? Кытай дагы эмне алууга кызыктар Кыргызстанданчы? Бүгүнкү күндө кызыктар алар болбосо дагы биз сатууга кызыктар болушубуз керек менин суроондойчу. Биз мына өзүбүз күбө болуп барып келдик. Ал жерде суроо талап биздин продукцияга көп чынында. Бүгүнкү күндө абдан чоң көлөмдө реестрге кирген биздин продуктубуз бар. Бул кургатылган сүт. Кургатылган сүткө бизге мага күн сайын чалып турушат. Ошонун документациялары, көлөмү, ошол анан кийин жана тооктун буттары деп коет. Ошондойдон да аябай чоң спростор келип атат. Кыргызстанда барбы, ошол көлөмүн жеткирип бере алабы? Тооктун буттарын бизде иштетилбейт го, буларды биз ыргытырбыз. Алар болсо ошол продукциялар. Анан кийин мына туура айтып кетти. Бизден бүгүнкү күндө эң мындай маржиналдуу, кызыктартуу биздин дыйкандарыбыз бул жүгөрү. Жүгөрүн жакын арада эле реестрге кирилди. Кытайдын реестрине кирилди. Бүгүнкү чейин бул кандай болуп келген? Жүгөрү бизде бара жылдан жылга көбөйүп барып атат. Мурунку жылдары биздин жүгөрүнү Казакстандан ишкерлер келип, Казакстан аркылуу чыгарчы да. Менин маалыматым боюнча Кытайга чыгарчы. Анткени баягы Харгос аркылуу булардын баягы Казакстан менен Кытай аркылуу өздөрүнүн мындай иш жүрүштөрү ыңгайлаштыргондуктан бизге көлөмдөр бул жактан келчү, баягы биздин ортомчулар пайда болуп калчу да. Азыркы биздин эң негизги максат мына Жайна айым туура айтып кетти, бул түзмө түз иштөө. Биз өз көзүбүз менен көрдүк, өз көзүбүз менен баягы чындыгында чоң ишкерлерди, чындыгында жана заводдордун өкүлдөрү менен сүйлөшүп, биздин кече жакында кыргызстандык эмес, кыргыз баягы кытайлык жарандар бар экен. Алар да бизге баягы көмөк көрсөтүп, алып келгиле продукцияларды деп. Ошондуктан азыр болсо эң негизи биз Кытай менен бир чегара болгондуктан биз чегара болгондуктан биз ошону азыр аракет кылып атабыз. Түзмө түз бул жана ортомчулар жок эле, түзмө түз чоң ири компаниянын бул анан бир эле жол эмес. Бул баягы эмне үчүн Жайна маза айтып атат, буну баягы шашпай, документацияларын туура кылып туруп, анан кийин жылдан жылга коркпой, мына бир көлөм менен биз чыгарып алабыз да. Азыр ошого бизге ушул продукцияларга абдан суроо талап көп.
бирок биз бул продукциялар менен чектелбешибиз керек. Биз бүгүнкү күндө жандай шоколад кичинекей өндүргөн ишканаларыбыз бар, ошондойлор да катышты. Биздин жанагы эме деп коет, баягы акциздик товарлар деп коет. Аларга дагы суроо талап көп, жана коньяк деп коет. Кыргызстан эме чыгарылган, дүйнө жүзүндө чек арада бул баягы чет элде абдан популярдуу болот да. Ошолорго да суроо талап болуп, айтып атпаймынбы, 3-4 жылдан бери баягы соода жүрүш жабылып калып, баягы соода жүрүшпөй калганда, бүгүнкү күндө мына ачылгандыктан мына көргөзмөлөр экономика министрлигине жана биздин мамлекет органдарына чоң рахмат айтабыз. Бизге күн жума сайын маалыматтар келет. Мындай көргөзмө болот, мындай көргөзмө болот. Ишкерлерге биз туура маалымат жеткирип, кызыктырып, эң негизи биз ойлойбуз, ошол ушундай иш-чаралар аркылуу баягы биздин результаттар болот. Мына уже азыр Кудайым буйруса баягы алдын ала айтыш кичине эртерээк болуп калат. Кудайым буйруса мына жакшы жаңылыктарды жакын арада, анткени эртеби, кечпи Кытай бул биздин чек араш бир кошунабыз болот. Бул жака сөзүңүз туура айттыңыз. Булардын экономикасы жогорулап, суроо талаптары көп болот, элдери көп. Эртеби кеч бул баары чек ара маселеси чечилет, баягы бул продукция кетет. Жайна ошондо мына жүгөрү бышып келатат да, быйыл экспортто үлгүрөбүз деген оюңуздар барбы? Бизде жылдын башында ушул Өзбекстан өлкөсү менен дагы келишимге кол койгон болчу. Бирок кандайдыр бир себептерден улам азырынча токтоп турат ошол экспорт маселеси. Ошону биз процессти мүмкүн болушунча тездетүүгө аракет кылабыз. Жүгөрү Кытайга экспорттоого мүмкүн болгон жана реестрге киргени менен процедуралар аябай оор. Анткени Кытайдан мисалы үчүн экспортташат баарын, бирок импорт маселесине келгенде, өзгөчө айыл чарба товарларына келгенде биздин маалыматыбыз боюнча аябай оор. Аларда деле жанагы Европаныкындай талаппы? Ооба, системалар бар. Ошол системаларга кирип, ошол процедураларды өтүш керек экен. Биз азыр ошолордун үстүндө айыл чарба министрлиги менен, экономика министрлиги менен дагы тиешелүү болгон мамлекеттик структуралар менен активдүү иштеп атабыз да, тездетүү үчүн. Бирок эгер көргөзмөнүн алкагында айта турган болсок, кызыктар тараптар аябай көп болду. Бирок биз ушул жеке кайра иштетүүчү компаниялар менен иштешүүгө кызыктарбыз, ортомчу тараптар эмес. Анткени дыйкандардын кызыкчылыгы үчүн. Ошол себептен бул биз сезондун аягына чейин үлгүргөнгө аракет кылабыз. Азыркы учурда ошол Кыргызстандын түштүк аймактарында жүгөрү бышып ооруп башташты. Түндүк аймактарында эми башталып атат. Биз ушу тездетүүнүн үстүндөбүз да. Анда жеке тараптар менен болсо, сиздер кытайлык ишкерлер менен ортомчусуз түзмө-түз, мисалы үчүн баба дыйкан өзү дагы кытайлык бир ишкер менен келишим түзүп иштей алат. Ооба. Эми ошонун гана процедуралары, чек арадан өтүү жагы жана бүгүн боло турган, эртең боло турган жолугушууларда чечилет деп ишенсек болобу? Рустам мырза, сиз мисалы үчүн Талант мырза маалыматты ачык айта албаса, сиз жартылай ачыктап кетпейсизби? Мындай да, Талант мырза жана бизге айтып өткөн баягы жол бул туруктуу, бул жана реестр деген бул бүгүнкү күндө булар талабы болот да. Албетте. Бирок ошол эле кезде биздин баягы бак тергеш барганда, мына биздин Урумчи менен атайын бонд зонасы деп айтып атат. Бондовый зона бул жеңилдетилген дагы башка жолдору болуп атат. Эртең мына бүгүн келе турган биздин делегациялар бизге кабар берип, бизди чакырып, алдын ала чакырып коюшту. Ал жерде ошол жана жеңилдетилген жактан кантип реестр деген бул кичине туруктуулук, баягы туруктуулук болгондуктан убакытты кичине көбүрөөк алат экен. Бул эки тарап, эки мамлекет, жана межправ комиссия деп коет, ошол жерге барып кол коюшуп, кичине бул узараак болуп кетип атат. Бүгүнкү болсо баягы биз чек араш болгон эмелерге атайын жашылча коридор деп коет экен. Ошол багытта бизге үйрөтүүлөр, жаңы ыкмалары кирди деп айтылып атат. Эми болсо эртең барып угабыз, кандай болду, суроолорубуз менен кандай берсек болот. Бирок жакшы айтып атат, баягы 8000 юанга чейин, бир күндө 1 жаранга чейин жанагы мүмкүнчүлүгү экен. Кыргызстанда бир документси жок, реестрге кирбеген товар дагы акырын кичинекей көлөмдө бир күндө 8000 юанга чейин алып кирсе болот экен деген маалыматтар чыгып атат. Эми болсо муну тактап эртең баргандыктан мен ойлойм, экономика министрлиги жана башка органдар бул маалыматты уже тактоо иретинде официалдуу түрдө берсе, булар туура маалымат деп эсептейбиз да. Талант мырза, мына бүгүнкү күндө Кыргызстан Кытайга кандай товарды экспорттоп атат? Убактыбыз дагы чектелүү болуп баратат. Ошону бир санап өтсөңүз. Бүгүнкү күндө эң экспорттолуучу товарлардын бири бул бал азыгы.
болуп эсептелет. Азыр барып атат да. Азыркы кезде бал реестрге кирип, реестрге киргенден кийин компаниялар да кирди реестрге, списоги бар. Ошол компаниялар уже жеткирип атат. Азыркы күнгө чейин жеткирип аткан. Андан тышкары вот жай айында черешня бышкан экен. Анан биз Кытай тараптын ошол кезде көргөзмөдөн тышкары ар кандай иш-чаралар болду да. Ооба. Ошол кезде сүйлөшүп отурсак, өздөрүн айтып кетти, биз Кыргызстандан черешня ташыйбыз. Алча. Баягы кокон гляс деп коелу түштүктө. Ошондой ташыйбыз. Анан канча ташыйсыңар деп биз кызыксак, аябай эле жакшы көлөмдө ташышат экен. Бышканда бул жактан алып кетип, өздөрүнүн арасынан базардан сатып ийишет экен. Ошол. Эми бизде бал барып атса, жакында туура этти дагы экспорттойт Ошонун тышкары биз дагы тооктун мындай шыйрагын дагы экспорттоо мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Малдын ич агарыны да сурашат. Суроо талап болсо бүгүнкү күндө мен толуктап коеюн. Тоок багыты бул жанагы бизде билесиз өзүбүз, биз көз карандыбыз абдан чоң. Ошол эсептерден Кабинет министрлигинин өкүлдөрү атайын агроөнөржай өнүктүрүү деген каржылоо программасын дагы киргизилди. Эң негизи ошол биздин көз карандын азайтыруу деген. Ошол эгерде бизде канчалык 80%га чейин кирет да тооктун этичи. Эгерде биз ошол азыркы күндө мына кичинекей баба дыйкандарыбыз, фермерлерибиз көбөйүп, мына заводдорубуз ири компаниялар ачылып атат. Акырын бул бара алгандыктан албетте бул көлөмү баягы тооктун шыйрагы атпайсызбы? Булар да артып калат. Биздин ишкерлер бүгүнкү күндө жана безотходный, орусча айтканда безотходный деп коет, баягы калдыксыз баягы кайра иштетүүчү компаниялардын эме кылып, бул нерсени дагы мына кошуна тарапка да жиберсе болот экен. Анткени ал жакта бул абдан эме экен да, суроо талабы көп экен. Аны бул нерсеге айтып атпаймынбы, ар бир экинчи ишкер да келип бизге күн сайын барганда сурап турат да. Ойлойсуз, ошол иш-чараларда баары комплекстүү түрдө бул алып барат ошол жергечи, ошондой нерселерге. Рахмат сиздерге. Тилекке каршы бизге берилген убакыттагы соңуна чыгып калды. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биздин студияда Экономика жана коммерция министрлигинин соода саясаты башкармалыгынын жетектөөчү адиси талант Оразалимов жана Кыргыз Республикасынын агроөнөржай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Рустам Балтабаев жана Баба Дыйкан компаниясынын өкүлү Жайна Турганова суроолорубузга жооп берди. Эсиңиздерге салып өтсөк, мына 17 августтан 21 августка чейин Кыргыз Республикасы Экспо Кытай Евразия продуктлары жана соода 2023 көргөзмөсүнө активдүү катышып, бул жерден мыкты делегация сыйлыгына ээ болду. Жалпысынан биздин 100гө жакын ишкерлер 200 азык түлүк, ошондой эле башка дагы товарлардын түрүн жайган болчу. Негизги максат ата мекендик продукцияны Кытай рыногуна жылдыруу болгон. Ушуну менен Кыргызстан маалымат талдоо программасы соңуна чыкты. Аны мен Назира Молдокулова жана Урмат Жээнбеков алып бардык. Режиссер Бакыт Ашрахманов. Ардактуу радио угармандар, ушул эле программабызды эми сиздер Биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан кайталап көрүп уга алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге калыңыздар.